Саламатсыздарбы? Эркин Тогесинин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин маектөрүбүздө бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев болмокчу. Саламатсызбы? Токтобек мырза, биздин редакцияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Сиз болсо бизге жакында эле жалпы журтка белгилүү Казыбек Казалчынын акталышы боюнча, жогорку сот тарабынан акталышы боюнча маселе боюнча келип отурасыз биздин редакцияга. Биринчи биздин көрөрмандарга, окурмандарга кездин ушул Казыбек Казалчы ким эле, анын жогорку сотто акталышы бул кандай мукташтык болду, акталышы ушул боюнча маалымат берсеңиз. Акталыш керек беле дегенди айтып атасыздар. Саламатсыздарбы? Жалпы көрөрмандар, окурмандар, жалпы журт биринчиден улуу акыныбыз, бул киши көөнөрүбүз чоң таланттын ээси болгон киши. 1901 жыл деп жүрөт, 1902 жыл деп жүрөт төрөлгөн жылдары. Эми илгерки адамдар баягы жайда төрөлгөн же жаста төрөлгөн же бир блекетти болжол айтып беришкен да. Бирок тергөөнүн ишиндеги кагасын карасам 1902 жыл деп жүрөт. А көпчүлүк жерлерде 1901 жыл деп жазылып жүрөт да. Эми Кудай ким билет кайсы жылы төрөлгөн, бирок ошо өткөн кылымдын башында төрөлгөн аксакал. Кыргыз маданиятында орду толгус, атан-төө жүк көтөргүс, атан-төө сыңары кыргыз адабиятында, адабият майданда далай деген биздин эр азаматтары жүрүшкөн, эмгек кылышкан, далай кадыр барка сый болуп өтүп, азыркыга чейин артынан урпагы, тукуму ошол кишилердин айткан осуятын аткарып, ырларын жаттап дегендей бир өздөрүнчө да ошол кишилердин чыгармаларынан киши болуп жүрүшөт да. Улуу акындар Токтогул, Арыстанбек, Жеңижок, Эшмамбет, Саякбай, Сагынбай, Карамолду Ыбырай деген сыяктуулар да. Ошол сыңар эле ат баштан дагы атактуу кишилер чыккан, Боогачы Казыбек деп дүңгүрөп ошол убагында. Боогачы атабыз дагы өзүнүн баягы эл арасында ордун таап, маданият айдыгында өзүнүн ордун тапкан киши. Ал эми Мамбетимин уулу Казыбек аксакал болсо, ушул 2022 жылы 16 февралга чейин эл душманы болуп, бир дагы чыгармасы эл арасында жазылбай, айтылбай, делбей келген. Анткени секретность деп коет экен, ушу жашырундуулугу алынбай ал кишинин. Ушул 22 жылдын 16 февралына чейин эл душманы аталып келген. Буга чейин такыр акталган эмес. Буга чейин акталса кагаз үстүндө бизге туугандарына бир кагаз бермек да. Эчтеке акталган эмес, акталганга мүмкүнчүлүк да болгон эмес. Укум тукуму жакшы чыккан кишилер ата бабасын актап алышкан. Биздин ошол черик урусунан чыккан Казыбек чоң көөнөрүбүз акындын ушул күнгө чейин акталбай келген себеби дагы мамлекетке кылган чыккынчылыгы үчүн деп айыпталып өлүм жазасына тартылган киши. Бирок бул жазма акында болгонбу? Бул киши өзү кат сабаты жоюлган укмуш киши болгон экен да. Мисалы улуу ошолорду атасы дагы ошол мечит салдырып динний билим алган киши экен, баласын да Казыбекти дагы ошо дин мектебинен окутуп билим алдырган киши. Мен буну сураганын себеби адабиятчылар, сынчылар айтып жүрүшөт азыр. Ушул Казыбек Казалчынын ырлары эл арасына жайылып кеткен экен да, негизиненчи. Жайылып кетип, бирок топтолгон эмес. Бирок жазуу түрүндө сакталып калгандары дагы көп экен азыр. Сиздер ушул мындай ошон үчүн сурап атам да, жазмадагы акын болгонбу деп, төкмөлүктөн сырткары деп дагычы. Бул эми төрт тарап төп келген жорго экен. Ушул Байманаптын уулу болгон үчүн ушундай тукуму болгондугу үчүн атасы кулакка тартылып, ошол атасынын кулакка тартылганын себебинен бала чакасын Казыбектин балдары менен кош айдашкан, үй бүлөсү менен. Баягы бай манаптарды тапкатар жоюп, колхоздоштур убагында Союздун бир турмуштун, ошол замандын бир капшабына кабылып, байкуштар ак жеринен айдалып, атасы күнөөлөнсө урук тууган тукумун айдап ишкен да. Ошондон Казыбектин артына туяктар калган эмес. Ошол бир уулу бар деп айтып жүрөт экен го. Жок, сүргүндө айдалып жүргөндө барысы
ошол набыт болгондо баары чарчап калган кичинекейинин бири. Кытайда жүргөндө дагы бир кызы бар экен, ал дагы чарчап калыптыр. Эми ал мезгил ошол кездеги мыйзам, ошол кездеги орус менен кыргыздын өзүнүн алакасы азыркы кездеги орус менен кыргыздын ортосунда алакага залал тийбеш керек. Ал өткөн иш тарых. Аны биз ордуна коюп, далилдеп, тактап айтып жүрүшүбүз керек. Анткени ал өттү, кетти, бирок өлгөн кишини кайра тирилте албайсың эч качан. Бирок ошонун о дүйнөдө тынч жатышышы үчүн урпак тукуму козголуп, акыры 100 жылдан кийин болсо дагы ордуна алып келип отурабыз да. Ооба. Мен акын Фатима Абдалова эже менен сүйлөшкөндө ушул казы казалчынын ырлары жөнүндө айтып калды. Мурда бир китеп чыккан эле, анан мен окуганда кыргыз эли үчүн аябай мындай патриоттуулук сезим менен жазган ырлары аябай көп экен, жана курч экен эле. Мен ошондо аябай күчтүү акын өткөн экен мурда деп койдум эле деп айтты да ушу Фатима эжечи. Анан сиз өзүңүз дагы ошол ырларынан билесизби? Ооба, биз эми көрмөм болуп жүргөндөн кийин ошол акындын жолун аздектеп ардактап жүргөн адам катары мен бир куплет айтып берейин мындайда. Бабабыз Кошой жер деген башынан намыс бербеген, Коңурбай менен жолойду Кошойсуз манас жеңбеген. Алмамет жаткан чештебең абал таңыр жер деген, ар жылы жайлап табылды күлүктү минген кермеден. Арашан ташы бар жерде асылдары нечен гүлдөгөн дейт. Бу жерде карасаңыздар ошол туулуп өскөн жердин ыйыктыгын, бабабыз Кошойдун ыйыктыгын, манас ошо Кошой атабызга келип, анан ошо кишинин батасын алып кан көтөрүлгөндүгүн айтып атат. Эми ушул эл жерди сүрөттөгөн жери жаш кезиндеги баягы махаббатын айтса, элге жерге болгон сүйүүсүн, кыргыздын салт санасын айтса, Казбек айтсын. Укмуш. Эми могу жерде бир сөзү бар экен да. Ат жаптыгы ар тарабы келишкен, ат жаптыгы күмүштөн дейт. Булгары терди кундустап, бурчуна чеге жылдыстап, бурала баскан кыз келин, буралы басып ыргыштап, кымбат ба кийгени, кымкап жорго мингени дейт. Бу жерде биздин ошол мисалы кыргыздын көчү, баягы илгерки байманаптар деп деле койсок болот. Андан тышкары ошол эл журтун ошол көчүргөндө мен деле кичике кезде ошо көчө турган убакыт келгесин жакшынакай кийимибизди кийип алып, атты тыңдап токуп алып, анан көччүбүз. Ошо кезде кыз келиндер, бойго жеткен кыз келиндерди беш көкүл өдүрүп, жакшынакай кийимин кийгизип, анан жакшынакай жоргосун мингизип атасы, анан көчтүн алдына кое беришчү да. Кыз жигиттер ошо шыңкылдап, оюн кылып, бир журттан бир журтка көчүү, же жайлоодон жайлоого көчүү салт сана шаң менен уланганда. Бул кыргыздын салты да. Ооба. Ушундай мыкты акындын өмүрү көбүнчө ошол абакта өтүп калган экен да. Өмүрүн ошо акырында да абакта жатып көз жумган деген маалыматтар бар экен. Бул көп тарых өзү талаш маселе. Талаш маселенин көптүгүнөн тактык жаралабы деп келатам. Анткени бул атабыз мына быйыл эле жарык дүйнөгө келди десек болот да. Анткени канча жылдар бою 94 жыл бул кишинин аты жытын изилдегенге, атын айтканга керек. Болсо дагы ушунун ырларын чыгарганга эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына эми жандануу, эми жаңыруу, эми изилдөөлөр болот мунун үстүндө. Көп сөздөр айтылат. Черчик строй деген түрмөдө жатыптыр Ташкенттин жанында, акыркы жолу. Ошол жакта жатып, ошол жактан чыгып, анан келип өлгөн деп көп кишилер ар кандай айтат. Бир версиясында Кыргызстанда жүрүп эле өлгөн дейт. Ар кандай версиялар бар экен. Муну тарыхчылар, илимпоздор иликтеп өзүнүн ордуна койбосо, биз эми баягы өрмөн катары, материалдардын жыйноочу катары анын баарын айтыш азыр эрте деп айтса болот. Ооба. Акыркы күндөрү ушул азыркы бийликтин тушунда мурда өтүп кеткен ата бабалардын ошо эл душманы катары айтылып калган ата бабаларды актоо тенденциялары байкалып келатат да. Анан ошолордун катарында да ошо Казалчында жогорку сот өзү актады.
ошол жогорку соттун актады, ушундай бир эл душманы деп аталып келген адамды жогорку сот өзү актады деген маалымат өзү негизи мындай резонанс жаратты да. Кандайча ушундай бир муктаждык болду, ушунчалык муктаждык болду жогорку сот актагандай. Анан кандайча ушулга жеттиңиз ушундай ийгиликке? Мен азыркы бийлик бутактарына өтө ыраазычылыгымды билдирем. Бул аксакалдын иши, бул чынын айтсам, чоң кызматкерлердин кийлигишүсүз, алардын баягы оң көз карашы жок, чечилбейт экен. Анткени мен жашырганда эмне көлдө бир жыйын болуп, ошол жерде Садыр Нуркожоевич менен жолугуп, биздин президентибиз менен жолукканда мен ушул кишинин тагдырын, бул кишинин адабиятта, маданиятта, тарых бетинде такыр орун ала албай келе жатканын, адабият майдыңында эчтекеси жок экенин, 87-жылга чейин эл душман деп аябай каралап, мунун Казыбек айтуучуларды түрмөгө камап, Казыбектин ырдагандарды түрмөгө камап, монтип кол жасмага кармагандардын баардыгын өрттөп, тытып, акмаган чыгарып келишкен да. Анткени чыныгы эл душманы совет бийлигине каршы деп ошо атабызга күнөөлүп келген да, жазган ырлар курч болгон. Анан ушу Садыр Нуркожоевичтин жакшы бир демилгеси менен башкы прокуратура, анын ичинен ушул Зулушевка чоң рахмат айтам, Токтакуновго чоң рахмат айтам. Ошол жерде эки жигитибиз дагы ошол атабыздын ишин карап чыгышып, маани берип, маңызы менен чечип, анан Замир Курамаевич да чоң рахмат, ошо жогорку сотко келгенде өзүлөрүнүн соттун адилеттүүлүгүн көрсөтүп, мындай ата-бабалары акталбаганда азыр акталбаган качан акталат деп оң чечимин чыгарып берди. Бул дагы ошол азыркы бийликтин жакшы жумуш кылып аткандыгын билгизет. Экинчиден ошол биздин көз өтүп кеткен улуу залкар инсандарыбыздын кайра жаралып арабызга кошулушуна булар оң көз карашты экенин билгизет да. Мен ушул сиздердин эфирден пайдаланып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президентибизге, башкы прокуратурага, жогорку сотко, ат башы элинин атынан, андан сырткары ушул адабият, маданиятта күйүп, бышып жүргөн биздин чыгармачыл инсандардын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, дайыма ушул эл деп, жер деп, жаңгыс башын канжыга байлап, өмүрүн өткөргөн ер азаматтарды актап, кайра алар өлсө дагы ишин тирилтүүгө чоң өбөлгө түзүп беришиңиздерге ыраазымын. Мындай Казыбек Мамбетимин сыяктуу биздин чыгаан уулдарыбыз дагы басылып жатат болуш керек. Анын баардыгын ушул колдон келсе архивдик материалдарын касып чыгып, окуп, териштирип, элдин чыныгы атуулдук милдетин аткарган Алатоодо, ата-бабанын салтын карманган адамдар катары Алатоонун ыйык уулдары деп актап койсо жакшы болмок да. Алар өттү кетти, бирок ушул тарых изилдеп өзүнүн ордуна коюш үчүн да. Анысыз көп кишилер мисалы материалдар жок болот экен, аты жыты билинбей кеткендер бар экен. Ошолордун баардыгы өз ордун табыш керек деп ойлойм да. Жакында 120 жылдыгындагы өткөрүү иш пландарыңыз бар экен, ошол боюнча да айтсаңыз. Бул мен көкүрөгүмдү койгула бербейин, Кудай өзү кетирсин. Бул баягы менин баягы маңдайыма жазылган бир насипкен. Ушуга баягы кириптер болуп, ушул иштерди алдыга жылдыруу боюнча кичине демилге көтөрүп алдыга баскан. Бирок мен артымда укмуштуудай бир чоң күч бар. Бул элибиз, жерибиз, ат башчылыктар, анын үстүнөн ат башчылыктар эмес, ушу маданият айдыгындагы акын өнөрпоздор, манасчылар, дастанчылар десек болсо, онун баардыгы кызыгуу менен эми кандай кылабыз, кандай иш алып барабыз деген бир иш-чаралар болуп атат. Ошонун баардыгына быйыл жооп беребиз. Быйыл 120 жыл ат башчылар өткөрсөк деген изги тилегибиз бар. Андан тышкары Казыбектин казалдардын айтуучуларынын да бир кичинекей конкурс сыяктуу бир нерсесин кылсакпы. Биздин Казыбек айтуучулардын Казыбектин ырлары боюнча компакт диски чыккан турат. Акындардын баардыгы ошол Казыбек аксакалдын текстине
мисалы халык нобону мененби, токтогул нободу мененби, жеңи жок нобондор мененби ырдап жасашат. Эми ал кишинин бобондорун таап изилдеш үчүн дагы өтө көп убакыт керек. Биз болгону колдоо материалдын баарын тексттерди пайдаланып, ар кайсы обонго салып, акындарыбыз болсо жазат. Компакт диски чыгат, радионун бу теленин алтын казынасы сакталат. Ошол боюнча иштер жүрүп атат. Андан тышкары документальный фильм чыгат. Документальный фильмде мен ушул Казыбек Казалчынын өзүнүн үнү эч жерде сакталып калган эмес бекен? Өзүнүн үнү эмес, өзүнүн жүзү да жок. Өзүнүн сүрөтүнүн да кебете кечпи тартылып атты. Эч жерде жок экен. Анан бул сүрөтүн издегенге да аракет кылабыз. Эгер сүрөтү табылса, бул адабияттарга чыккан, китептерге чыккан китептин баары жараксыз болуп табылат анда. Ошо китептин өзү жараксыз болуп калат анда. Анткени катары. Биз фоторобот менен жүрөбүз да азыр. Мисалы, жеңи жоктун да сүрөтү ошондой. Туурабы? Эми аны биз эгер сүрөтү чыгып калса, тактап ордуна коюп койсок, ал биздин атуулдук баласы катары милдетибиз ошо болот да. Андан тышкары эл арасынан ошо Казыбек айтуучуларды аңдап, изилдеп жүрүп, видео материалдарды жыйнап койгонбуз. Эл арасынан айткандарды көбүнүн көзү өтүп кетти андан кийин. Былтырда бир аксакалды ат башынан тарттык, Өмөр деген аксакалды. Быйыл 96-га чыкты. Ошол киши Казыбектин казалын айттырып, сүйлөтүп, балп айтып тарттып койдук. Мунун баардыгы ошо Казыбек жөн акын эмес экенинен, Казыбектин кандай алтындан дагы кымбат баалуу эмгеги бар экенин, канча тепкилеп, тытып, өрттөп, басмырлап, эл душманы кылып жокко чыгарып келсе дагы, эл арасында деген ушунча жашап келиптир. Эл деген эл экен да. Анткени мындай тартыктуу, мындай укмуштуудай акын уулун эч качан көкүрөгүнөн жоготпоптур, унутпаптыр. Кылым өтсө дагы. Мына көп кишинин көзү өтүп кетти. Казыбек мындай эле, Казыбек андай эле, Казыбектин ырлары мындай эле деп. Манасты кандай көпүлдөтүп күн түн айтса, Казыбектин казалдарында ошондой күн түн айткандар болгон экен илгери. Кат сабаты жоюлбаган карапайым элдин арасында ошончолук кадыр барк күтүп, ошончо даңаза болуп, аз убакыттын ичинде жашап өмүр өтүп кетиш деген бул эрдик да, чоң эрдик. Чынын айтканда чоң эрдик. 28 жашында, 28-29 айдалган. 29. Өлгүчө ошо сүргүндө, түрмөдө, Кытайда тиякта жүрдү. Алар толо жүргөн жок. Келип кетип жүрдү бакуш киши. Ошол 20 жашынан баштасын 7-8 жылдын ичинде ушунчалык кадыр барып күтүш деген бул чоң акын да. Туурабы? Айтканы эм болгон, айтканы дем болгон ушундай акын болгон да. Казыбекти биринчи жолу кармап кулакка тартып алып кетип атканда 2-3 миңге жакын киши ыйлап артынан ээрчип коштошкон дейт. Ошондо Казыбек колуна комузун ала калып, ошо карапайым эл менен, журт менен коштошуп ырдаган деген дагы бир эл ичинде аңыз кеп айтылат. Бу да жөн жерден эмес да, туурабы? Мындайына карап келсек, чоң акын болгон да, ошо колуна комуз алып чертсе. Ырларын иликтеп отурсак, таң калыштуу. Бул Казыбектин обону эле, бул Казыбектин ырлары деп көп кишилер ырдайт, ар кандай обон менен да. Анда Казыбек кандай киши болгон? Обончу да болгон. Бул жерде изилдөөчүлөргө, бул жерде тарыхчыларга эми басым жасаш керек болот да. Кудай буйрса. Биз болгон колубуздан келген материалдарды жыйнап, жарып көрсөтүп, элге тааныштырып, биздин милдет андан кийинкини жиликтеп, казанга салып кайнатып этин шорпосу бул, бешбармагы бул, ак серкеси бул экен, кымысы бул экен, атаңыр ошо кымыстын гүлү бул экен деп элге тартуулай турган биздин ушул тарыхчыларыбыз, изилдөөчүлөрүбүз. Ошолорго Кудай кубат берсин дейм. Өнөр адамы катары ушундай ата бабабыздын жүзүн ачып, эл алдында кайрадан кадыр баркын көтөрүп койгонуңузга жана ошол азыркы бийликтин ошол Казыбек Казалчынын акталышына жардам бергенине дагы биз да ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат, кызыктуу маек куруп бергениңизге. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дайыма ушул аталардын, бабалардын сөзү алатоодо жаңырып, дайыма кулабызга угулуп турсун. Биз баккан балдар, биз тапкан балдар, биз тапкан урпак тукум бабалардын сөзүн сүйлөсүн. Бар болуңуздар.